Замандаш партиясынын жергиликтүү кеңештерине шайлоого барбаган себебин айтып берсеңиз. Биз жергиликтүү кеңештерге шайлоо болоордун алдында өзгөчө Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосунун алдында расмий билдирүү менен чыкканбыз. Себеби билесиздер, Бишкек шаарына болгон шайлоо бул жогорку кеңеште өткөн шайлоодой эле өтөт да. Ошону биз расмий билдиргенбиз, бул шайлоого ишенбейбиз, себеби акчанын күчү менен өтөт. Ыплас болот. Жыйынтыгында биз каалаган жыйынтык болбойт деп баш тартканбыз. Мына биз айткандай эле шайлоо бүттү. Жыйынтыгында капчыктуу партиялар тилекке каршы көпчүлүгү келди. Тизмелерин карап көрсөңөр партиялардын көбүнчө мурунку бийликте, мурунку мамлекет кызматтарда, чоң кызматтарда отургандардын неберелери, чөйрөлөрү келип атат. Аны мына силер журналисттер жазып чыгып атасыңар. Кесепет эмне болду? Бүгүн мына шаардын мэри 90 күндөн бери программасын алып чыгып, элге ошо депутаттардын алдына көргөзө албай атат. Бул да жаман көрүнүш. Анан айтарым, мунун дагы терс кесепеттери тиет. Аны алдыда да көрөбүз. Мындай шайлоодон замандаш катышуудан алыс бололу деп чечкенибиз себеби замандашдын тарыхы чоң. Мына 2017-жылы 10 жыл болот. Биздин бир гана максатыбыз бар. Мамлекетте адилеттүүлүктү орнотуу жана 3 принципте саясатчыларды дайындоо. Алдабаш керек, урдабаш керек, айтканга жооп бериш керек деп. Биздин принциптерге дагы, биздин максатка дагы дал келбей калды, ошон үчүн катышуудан баш тарттык. Экинчи себеби 2016-жылы 8-октябрда партиянын жетекчилиги толугу менен алмашты. Андан кийин бир эле айдын ичинде шайлоо жарыяланып, биз чынында жетишпей калдык. Биз чечтик, кийинки шайлоолорго күчтүү команда менен күчтүү ресурстарды чогултуп анан катышалы деп. Ошо максаттын негизинде биз катышкан жокпуз. Могу келе жаткан 2017-жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкер болуп чыгасыздарбы? Албетте, бүгүн мамлекетте эң чоң партиялар, тарыхый жолун баскан, саясий процессте активдүү катышып келген чоң партиялар ичинде сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Саясий өнөктөштөр менен макулдашуулар болуп атат. Мындай көрүнүш замандашта дагы бар. Биз жакын арада саясий кеңештин отурумунда өтөбүз. Мына ошол жерде чечим кабыл алынат. Азыркы парламенттин абалы, бийликтин абалы тууралуу. Абалы кандай деп ойлойсуз, сиздин пикириңиз? Эгерде парламент жөнүндө айта турган болсок, мен салыштырып айтам. 5-созув менен азыркы 6-созувду салыштырсак, асман менен жердей эле болуп калды. Себеби аны парламентте отурган көпчүлүк коалициянын дагы, оппозициянын дагы депутаттар айтып атпайбы? Айырмасы чоң деп. Мына кандай гана мыйзам келбесин, кандай гана чечимдер кирбесин, 90, 100, 105, 115 депутаттын колдоосуна ээ болуп атпайбы? Бул жаман көрүнүш. Парламенттин ичинде талаш тартышмасы болбой калды. Бардыгы бир оозунан кол көтөрүп, бир оозунан макул болуп атат. Бул да жаман көрүнүш. Бул парламентаризмдин өзүнүн өзөгүн сындырганга алып келип атпайбы? Сапат жагынан алганда, ушу акчанын күчү менен келген депутаттардын көпчүлүгү мыйзамдардын сапатына таасирин берип атат. Себеби азыр чыгып аткан мыйзамдарды иликтеп карап көрсөңүз, барактап, эмне деген гана мыйзамдар чыкпай атат. Кандай гана каталар кетпей атат. Анысына карабай баарын колдоого алып атышпайбы? Популисттик мыйзамдар көбөйүп кетти. Жалпысынан алганда, азыркы созувдагы 6-созув парламент өтө мындай төмөн деңгээлде иштеп атат деп салыштыруу жолу менен айтат элем да. Тилекке каршы бул да биздин шайлоодогу, ушу шайлоо мыйзамындагы катачылыктар, анан шайлоону өткөрүү. Бул добуштарды сатуу ошого жол бергендейбиз, мына ошо ката болду да. Эң жакшы көрүнүш бул биометриканы колдонуу менен шайлоону өткөрүп автоматизация кылып алдык, бирок ошол учурда жанагы коррупцияны, сатып алууну добушту сыртка чыгарып ийдик да, элге чыгарып ийдик. Партиялар каалагандай добуштарды баалап калышпадыбы? Жаман көрүнүш. Ошон үчүн азыр мына мыйзам каралып атат 15-жогорку кеңеште. Ушу шайлоодо добуштарды сатууга бөгөт коюу боюнча, жоопкерчилигин күчөтүү боюнча мен кошумча кылып кетет элем. Айрым ушу фракция лидерлери дагы көтөрүп атпайбы? Ошо менен бирге эле административдик ресурс колдонгон тарап дагы жоопкерчилигин алыш керек. Ошондо калыстык болот да. Сатып алып
саткандарды дагы, анан админ ресурс колдонгондорду да жоопко тартканда мен ойлойм кичине тартипке келет. Мына ушул парламент саясаты тууралуу айтып калдык. Эми ушул саясий чөйрөдө акыркы убакта айтып жүрөт да, могу саясий элита муун алмаш керек болуп калды саясий элитада депчи. А ушул биздин жаш муундар кандай, даярбы? Ушул тууралуу сиздин оюңузду угсак. Буга дүйнөлүк практика бар. Саясаттар муундашып алмашат да. Мисалы, азыр саясий аренада 50-60 жылкы саясий улуу муундар 25 жыл отуруп келди. Акырындап мына 70-80 жылкы муундагылар саясий аренага келип баштады. Күчтүү саясий лидерлер чыгып, чоң партияларын элге таанытып, ишеничин алып башталады. Демек, бул акырындык менен, эволюциялык жол менен муун алмашуу болот да. Мен каршымын. Революциялык же болбосо бир төңкөрүштүк жол менен улуу муунду баарын сүрүп салып, жалаң жаштар келсин деген. Себеби жаш муун күчтүү саясатчы болом десе, ар бир тепкичти басып келиш керек. Ал жада калса мамлекеттик кызматкер болом деген адам айыл өкмөттүк деңгээлден министрликке чейин келгени оң болот да. Анан туруп эле жана парашютчист деп коет саясатта. Бүгүн тиги айыл өкмөт болуп эртең депутат болуп калгандар көрүп атпайбызбы? Ошол мына мыйзамдардын сапатына таасир этип атпайбы? Мыйзам бул ошо мамлекеттеги коомдук кубулуштарды жөнгө сала турган инструмент да. Анан мунун сапаты начар болсо, албетте бизде элдин турмушу да начарлайт да. Мына ошондуктан чыгып аткан мыйзамдардын көзөмөлү жок болуп атпайбы? Ошондуктан мен айтат элем, муун алмашуу акырындык менен жүрүш керек да. Саясатчылар бышыш керек, көрүш керек. Өрөкшү Текебаев айткандай, бир күнү аңга түшүп, бир күнү тоого чыгыш керек дегендей. Анан ар бир нерсени баштан өткөргөндөн кийин адам түшүнөт да. Биздин ушул жаш саясатчылар даярбы? Жаңы саясий маданият, жаңы саясий бурулуштарды, жаңы көз караштарды алып келгенге? Албетте даяр. Мына азыр көрүп атпайбызбы, кандай чоң ири партиялар чыгып келди. Ошо жаш саясий лидерлер ошол сүрөп келди. Көрүп атпайбызбы, азыр мамлекеттик айрым кызматтарда, чоң кызматтарда жаш муундун өкүлдөрү иштеп аткандарын. Аналардын өзүнүн реформаторлук жактарын көргөзүп атпайбы? Азыр жаштар даяр, мен ойлойм, бул акырындык менен келет. Мисалы ушул замандашта деле азыр мына жетекчилик толугу менен алмашты, саясий кеңеш толугу менен жаңы адамдар менен толду. Азыр ушу жаш адамдардын көз карашы менен иштеген да башкача болот экен да, айырмаланып турат да. Бара баары оң болот. Кудай кааласа.